Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын курамын эл тандады. Шайлоочулардын добушуна ишенимине ээ болгон партиялар аныкталды. Эми бул жыйынтыкты таанып, өткөн партиялардын кызмат кылуусуна мүмкүнчүлүк берүү керек. Мындай пикирди Нарын шаарынын 80 жаштагы тургуну Арпачы Тайсалов билдирип, эң негизгиси өлкөдө тынчтыкты сактоо зарылдыгын белгиледи. Илгертен бери Кыргыз элинин ынтымакка деген жери бар да. Ошо ынтымакты кармап азыркы жеңилип калгандар чырдабай жеңген азаматтарыбызга эл ишенип атат да. Ошону мурда кандай иштешип жүрүшкөн, кандай эл ишенген үчүн ошо добушун берип атпайбы? Көпчүлүктүн тандоосуна, баалоосуна арзып, Жогорку кеңештин 7% босого балын топтогон партиялар эми калкка ак ниет кызмат кылып берүүлөрү зарыл. Айткан убадаларын аткаруу менен гана эл үмүтүн актай алышат деген жарандар шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондорду өлкөдөгү тынчтыкты бузбоого чакырышат. Эмнеге бикетке чыгабыз, эмнеге митингге чыгабыз? Баары эле тынч өтпөдүбү? О дүйнөдө тынчтык болсун, бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө тынчтык болуп турсун. Элге караштуу болсун. Урдаганын коюшсун, белгилерди туурап. Жалпы элди эл үчүн кам көрүп жакшырак иштешин. Уткан партиялар дагы жакшы мындай өзүбүздүн купулубузга толду. Өтүштөн анын иштерин ак кылып, ак ниет менен элге жардам кылып, эл үчүн ойлоп, кичине болсо да элди ойлоп койсо анан болот эле ошо. Элдин тилеги ошол бирөө. Жеңилгенде болот, жеңгенде болот деген бул эмеде. Жеңилген отура берсин, жеңгендер сүйүнө берсин. Шайлоонун жыйынтыгынан макул эмес айрым саясий партиялар тынч митингдерди уюштурушууда. Бирок биз баарлашкан нарындык жарандар илдетти жеңе албай, ансыз да эл кыйналып турганда эч кандай митингдердин зарылдыгы жок экенин, элдин тандоосун баалоо керек экенин билдиришүүдө. Нурзада Мукашева, Абсамат Өлөсбеков, жаңылыктар.